Туугандар, assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, мекендештер. Биз кайрадан асыл тукумдуу кочкорлорду көрсөтө баштайбыз. Көпчүлүгүңүздөр угуп билген атактуу легендарлуу кочкор Ваваныч кочкору туугандар. Ваваныч кочкоруна келдик. Бул кочкордун ээси экран астында турган Кенжебек агабыз. Райымкулов Кенжебек. Алейкум ассалам. Мына биз Ваванычты көргөнү келдик. Бир-эки агаларыбыз менен кошо келдик Ваванычты көргөнү. Машалла. Ваваныч туугандар мен экинчи рет көрүп атам. Биринчи рет мен муну биринчи жолу 2021-жылы сентябрь айында өткөн Кара-Балтадагы Арашан выставкада көргөмүн. Ошодон бери көрүлөк болчумун. Бул атактуу Ваваныч кочкору. Учурда Кыргызстандагы эң мыкты кочкорлордун катарын толуктап келе жаткан кочкор. Бул эң мыкты дегенде эң кыйын төл берген кочкорлордун катарын толуктайт деп угуп келесиздер. Укпагандар да көп болушу мүмкүн. Билип алыңыздар. Эң күчтүү кочкорлордун бирөөсү Ваваныч. Кара-Балтага жакынкы Вознесеновка айылында турат. Панфилов району, Кенжебек агай мен Ваванычты баарыбыз билебиз. Биринчи билбегендер үчүн айтып коелу, Ваваныч кочкор учурда канча жашта жана бул кайсы кочкордун балдары кайсы линияга барып такалат дегенде. Ваваныч азыр 4,5 жашта, февралда 4 жаш болгон. Анан бул Ваван деген кочкордун баласы. Ваван болсо гиганттын баласы экен. Андан дальше ар кандай болот, ар кандай айтышат да. Бул өзү кимдин короосунан туулган өзү? Бул Мухаммед Шариповдун короосунан туулган. Сиз алгансыз. Кремес аталган. Харсанбай кооз кезинде сиз алгансыз. Болду, машалла. Мухаммед Шариповдун короосунда туулган кочкор экен туугандар. Атактуу Ваваныч. Кенжебек бай, кем сизде мындайча айтканда 4 жылдан бери корооңузда экен да. Ошондон бери башка кочкор аралаштыруушуну коюп келатасыз. Ушул эле только кыстарына кошулбайт, а так ушул эле постоянно. Бул параметри кандай азыр эми? Параметри 1,3 болчу, андан ченелектин. 1,3 болчу. Машалла. Ваванычтын мага эң жаккан башы да. Ваванычтын башы мындай туугандар. Мына мүнөзү өтө чатак экен, бука мүнөз, букадайын чыгарыш өтө кыйын экен бул кочкорду. Мүнөзү чатак кочкор экен. Туугандар, мына ушул кочкордун тукумдарынан колдонсо болот. Балдары өтө көп таралды. Бул кочкорду көрдүңүздөр, өзү 4,5 жашта экен. Буюрса өлү дегенде 4 жыл болуп калыптыр да. Колдонуп келе жатканыңызга. Эми бул өтө эле негизги бүгүнкү темабыз асыл тукумдуулук боюнча. Бул как чоң кочкор, мыкты тукум берген кочкорлордун катарын толуктайт туугандар. Производитель. Эми айтыңызчы, мындан аттык жакшы көргөн кочкоруңуз боло элек болсо керек эми сизде. Шын айтканда мындан күчтүү кочкоруңузду уга элекпиз. Мындан күчтүү боло элек да, боло элек. Балдары бар азыр эми. Ваваныч боюнча өзүңүз айтыңызчы, биздин көрүүчүлүгүн эмне дей аласыз? Ваванычтын эң өзгөчөлүгү сизде мындай бирөөлөр Ваванычтын өзгөчөлүгү эмне десе өзүңүз мындай ишениктүү кайсыл жерин айта аласыз дегеним да бул кочкордун. Кандай ишениктүү? Эми төлдү кандай бериши мүмкүн дегенде. Төлдү мына эркек козулар тигине турат. Ургачы былтыркы токтулар мынакей. Бир эки тиштерде тоже. Төл бериши мыкты. Негизи параметри да өтө мыкты экен. Кочкор 4,5 бирдей эле берет да. Эң өзгөчө кайсыл жерин калтырат? Өзүнө окшоштуруп. Башы, гарбаносы. Параметрдичи? Параметрди да жакшы берет. Машалла. Эми бирөө кебирөөсү эртең эметет, өсөт, кебирөөсү кечирээк өсөт да, ушундай экен да. Машалла. Асыл тукум кочкор. Гиганттын тукуму, Вавандын баласы. Ваванды издесеңиздер, атасы да интернетте бар. Анча-мынча интернетте көргөнбүз, бирок мен Ваванды алдынан көргөн эмесмин. Муну туугандар мына так 1 жыл мурун көргөм кочкорду. Ваваныч. Ваваныч кочкордун балдары туугандар. Ваванычтын балдары буюрса 4 баласын көрсөтүп атабыз. Башка дагы балдары бар экен. Ваванычтын тукумдарын көрөм десеңиздер, анда эмесе мына аягына чейин көрүңүздөр. Кенжебек мырза, бул канча жашты балдары? 2 тиш болду булар. 2 тиште. 2 тиш болушту. Машалла, 4 кочкор. Февраль, мартта келер да. Февраль, март. Атасынын балдары мына. Машалла. Ваванычтын балдары. Бүт койлор өзүңүздүкү да? Өзүңүздүн койлордон туулган. Өзүң койлордон. Бүт бар окшош экен атасына башы. Окшош. Башы менен койруктары.
Катар түзүлгөн. Машалла, машалла. Кочкор. Siz ушуну эле колдоносуз же балдарынан да колдонуп келатасызбы уруктукка? Тиги артистти бир коштук пробныйга, режикти коштук пробныйга. Эки баласын. Былтыр. Козу кетине кошконбуз да пробныйга. Азыр башка балдарын да көрсөтөбүз, туугандар. Быйылкы балдары, дагы чоңураак балдары бар экен. Ваваныштын тукумдарын көрүп алыңыздар. Ваваныштын эки тиш балдары. Так, кайсы кличкалар кандай болчу булар? Бул режик. Бул рыжик, бул артист. Маш. Эки тиштер. Машалла. Эки тиштер. Сүзбөй адамды булар? Тамол сатты. Сүзчүдөй түр көрсөтөт го мага булар. Бул да уже эметип баштапты. Кишигечи. Кандай бу атасынан барбы мүнөзү? Барда. Машалла. Мына туугандар мына. Ваваныштын балдары. Ваванышты уктуңуздар. Ваван деген кочкордуку Мухаммед Шарифовдон туулган эди. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Атасы дагы энеси да тектүү короодон экен. Тектүүдөн тектүүдө улат деген сөзгө кошуласызбы, Кубанычбай эке? Ооба, конечно. Тектүүдө. Болбосо болбойт да. Машалла. Рыжик, артист. Ушул экөөбү да пробныйда. Ушул күндө. Машалла. Булар калды өзүңүзгө. Калды. Келечекте ушуларды колдоносуз буюрса. Ваваныштын балдары өзүнө калган эки тиш параметрлери менен. Буюрса, Карабалтанын выставкасында көрүп калат экенбиз да мушу кочкорлорду. Машалла. Ваваныш эмес, эми балдары чыга баштайт экен туугандар. Атага тең уул, атадан өткөн уул болот экен да буюрса. Машалла. Бул эки баласын көрдүңүздөр. Азыр бул жакта жаңы туулган, быйылкы туулган 2022-лер бар экен. Ошолорду дагы бир көз ирметип кетебиз. Бул Ваваныштын 2022 туулган балдары, эң акыркы балдар. Буюрса. Кош. Мол, Ваваныштын баласы да чоң, 5 ай болуп калды. 5 ай. Муну эң чоңу 5 ай болуп калыптыр муну. Ваваныштын баласы. Атасынын копиясы. Ушу дагы дейин атасынын мүнөзү. Артисттер келерчи былтырчы. Адам сүзбөйбү ушунча. Сразу келет экен. Ваванышында эмес беле колсунда? Жок, мындай эмес болчу. 1,5 жашында баштабады. Сүзмөйдүбү? Ага чейин Хасан айтат, мен ошо сүзөнө күчүн эле сатып жергем дейт. Менде андан кийин почти 1 жылдан кийин сүзөн кылып баштады да. Кол 5-6 айлыгында эле бар бекен, моундай кылып өзү негизи. Хасан айтты да, мен козу кесине сүзгөн ошончо сатып жергем деди. Анан Мода да бар экен чата. наоборот кишиден качып турчу. Одан чачып. Монадан чачып калдым. Машалла. Ваваныштын быйылкы балдары туугандар. Сандан сапатка тектүүдөн тектүү туулат, буюрса мыкты кочкорлордон сиздер да көрүп коюңуздар.